بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. بسم الله. كتاب الشفعة. شفعة كتابي. شفعة деген жігіттер қошналы ақылны талап қылу кітабы. Жөнекей тілде айтқанда, мен үйімді сатып алған болсам, жанымда қошынам не қылады дейді, талап қыла алады дейді. Бұл не, мен үйімді айтпай сатып бердім. Сатып бергенден кейін қошынан келеді дағы, мұштариге сен қанша сомға сатқан болсаң, шуфа талап қылып тұрып, ошонча ақшаны ошоға төлеп тұрып, жабро не қылса болады екен, алып алса болады, тартып алса болады. Неге десе, мынау үй сатылып жатқанда жігіттер, қошынан таңдау нең бар сен? Құқығың бар да. Балким жакшы киши келип калышы мүмкүн, же балким некен начар киши келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн сен бакы адамдардын зыянын сакталыш үчүн сага не берилет экен? Кошуналуу укук берилет. Ошол жерде не кылганыңа, кайтарып алганыңа. Эми бирок талап кылып атканда көбүнчө мисал эмне коебуз биз? Үйдү эле менен келтирип кое беребиз да. Бирок негизинен 3 даража болот. Биринчиси жигиттер финафсил мабиа дейбиз. Мисалы үчүн мынау 1 гектар жер бар. Же үй бар, айырмасы жокчу. Же мына жер бар дейли, бир коро бар экен. Мынау жерди азыр Мухаммад экөө сатып алганбыз да. Эми Мухаммад азыр өзүнүн үлүшүн сатып атат. 50 сотигин экен сатып атат. Ушул учурда мага айтпай сатып берген болсо мен эмне кылсам болот экен? Шуфа талап кылсам болот. Биринчи очередте ким талап кылат экен? Ушул нерседе шериктеш болгон адам. Экөө биригип туруп бир жерди алган болсо, 1 гектар жер экөөдүкү болсо. Эгерде мындай жок боло турган болсо, не болот десе? Мындай жок боло турган болсо жигиттер, мына үст жактан мындай не кылат экен? Мына ылдыйнан уймашым керек экен. Мында жактан арык өткөн да. Ал мына жер сатылып атат да. Буда не жок экен? Шериктеш жок. Бир адамдын өзүнүкү экен. Андан кийинки андай адам жок болсо ким неме шуфа талап кылат десе, мына жерден жол өткөн болсо, же болбосо суу өткөн болсо, кийинки участокко, ошол адам не кылат экен? Талап кылат. Буну биз жигизе фи хаккил маби деп коебуз. Мынаалда мен фи нафсил мабиде не жок экен? Укук жок дейт. Бирок некен мына хаккил маби дегенде жигиттер, мынага неге, мына жакта не келип атат? Суу өтүп атат да. Эгерде бул жерге жигиттер мына начар адам келип кала турган болсо, мына суусун не кылып коюшу мүмкүн? Тосуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн экинчиси ушул. Үчүнчүсү жигиттер, эгерде мына жактан келе турган жол эмес, анан кийин не жок экен? Суу да жок. Боло турган болсо, же болбосо мыналардан не кылбай койду? Шуфаны талап кылбай койсо, анда не болот десе жигиттер, мынанын кошунасы не кылат? Талап кылат. Үчүнчүсү анан кийин ким талап кылат экен? Үй сатылып аткан болсо. Кошуна талап кыла алат. Түшүнөт, Ооба, кошунасы деле ушул боло берет. Эгерде мисалы үчүн азыр үй деле, үй мындай суу өтпөй калды да. Суу өтпөй калган болсо, ошо кошунасы да, ошо жанында кошунасы не кыла берет, талап кыла берет. Жок, арык эле. Азыр алабыз да. Немеси суу кандай болуш керек, анан кийин эме кандай болуш керек деген. Көчө кандай болуш керек дегендеричи. Шуфату лугатан, шуфа лугаттагы мааниси ад-домму. Домму деген жигиттер кошуу. Ошондон аркы адамдын жерин сен эмне атасың өзүңө эле? Кошуп алып атасың. Ва шар'ан ал шариятта мааниси тамаллукул акари жабрун алал муштари дейт. Муштариге некен? Бакна мажбури эле кыймылсыз мүлкү ээ чыгуу. Муштаринин бак некен? Разы болбой эле ага карабастан не кыла берет экенсиң? Жаброн бир жерге ээ чыга бересиң дейт. Бима калма алейхи. Бирок жигиттер жөн эле тартып аласың десе, жок, канча сомго сатып алган болсо, ошончо акчаны не кылып берет экенсиң? Төлөп берип туруп анан кийин аласың. وهي واجبة أي ثابتة للخليط أي شريك في نفس المبيع. Биринчиси жигиттер, шуфа важип болот же шуфа не болот дейсиңер? Мындай укугу бар. Кимге десе, шеригине дейт, кайсыл десе фи нафсил мабия. Ушул мабинин өзүндө не болгон болсо, шериктеш болгон болсо. Сумма излам якун ау кана васаллама. Эгерде ушундай нафсил мабиден экен, шериги жок болгон болсо, же шериги бар болуп туруп, бирок не кылып коюптур? Шуфаны таслим кылып койгон, жок мен албайын деп не кылып коюптур? Айтып койгон болсо дейт, тасбутул лил кhaliti fi haqqil mabi. Анан кийин кайсы өтөт экенбиз?
haqqil mabidagi sherigini o'tadi deydi. Haqqil mabi desa qanday desa kashirbi ay nasibi minal ma'idi ay tariqi al xossatayni. Shirkka baq suvsi biri bo'la turgan bo'lsa, je bo'lsa lekin yo'lni bir bo'la turgan bo'lsa, mana yerda tariq xossada o'tadi. Endi bunday borda, cho'ng trassa bor-ku. O'shol emas, endi bunday qichiq ko'cha bor. Qichiq ko'chada ikkala uy bo'ladi. O'sha qichiq ko'chadagi nimani aytadi bu yerda, mana bir kichkina ko'chalarda aytib. Summa iz lam yakuna agar ikki otang jo'q bo'la turgan bo'lsa, lekin sherigida jo'q ekan, je bo'lsa lekin fi haqqil mabidagi sherigi jo'q bo'la turgan bo'lsa, aw kana sallama va sallama, je bo'lsa bar bo'lib turib bular ikki otang bo'libdi. Shu fan talab qilib deb berib qo'ygan bo'lsa, tasbutu lil jaril munasiq, yaqin qo'shnasidan yotgan, jarmashib turgan yaqin qo'shnasidan mildat bo'ladi. Walau babuhu fi sikkatin ukhra, agarda ko'chasidan ekan, je eshigi boshqa joqdan bo'lsa da deydi. Mana yerda ikki qora deylik. Buning nemasi eshigi qayoqdan kelayotgan? Bu joqdan. Buni eshigini bu ko'chadan kelayotganda. Shunday bo'lsa da, lekin qo'shni yo'qolmana jarmashib turgan bo'lsa, o'shalarni yo'laveradi deydi. Bo'laveradi deydi. وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في نفس المبيع. Emji жолдода жана сууда шериктеш болгон жана кошунасы шуфа талап кыла албайт. Не болсо, холит фи нафсил маби турган учурда. Нафсил мабиде шериктеш барып турган учурда бир экөө не албайт экен азыр. Талап кыла, шуфа талап кыла албайт. Негесе леннал иттисала биш шарикати аква. Себежиктер холит фи нафсил милкте иттисал не болот дейт. Күчтүрөөк болот дейт. لأنه деген لأن الاتصال ديسер في كل جزء سبب бар жүзүндө болот дейт. Иттисал деген кандай десе азыр алабыз да. Мен жигиттер мынал жерде башка бирөө сатып алып аткан болсо, мен не кылып аткам азыр мына жерде неси болсо. Шуфа талап кылам. Эми шуфа талап кылган себеби не? Мынал жер менен мына жер не болот, мына жер менен иттисал болуп атат да. Ошол себептен не кылат экен? Шуфа талап кылып алам. Эми мынал жердеги жалпысынан боло турган болсо, эгерде неге мынал биринчи бак нафсил мабидеги шерикке укук берип аткан десе, сей иттисал жиде минкулли башка. Мынал бардык жерде не бар? Экөөнүн үлүшү бири менен бири турат да. Ай мынаны кандайчы? Бир эле жагынан не болот? Иттисал бар болуп атат. فإن سلم الخليط في نفس المبيع فالشفعة للشريك في الحق المبيع من الطريق والشرب. Эгерде бак холит في نفس المبيعдеги шуфасын тапшырып койгон болсоң, анда жигиттер шеригине берет бакла фи хаккил мабиа деген минат торик башып жолдо жана меке сууда шериктеш болгон кошнасына берилет дейт. Валайса ли жари шуфаатин баку дейт. Эми жигиттер бак жолдо жана сууда некен шериги бар боло турган болсо, анда кошнасын не алып кеткен бул учурда талап кыла албайт. Эми башка жакта не жакын жармашып турган кошнасын не алып кеткен талап кыла албайт. Лианнал жаро дейсиңер, шарикун фил марафиq. Жонга не болот? Мындай жакын мындай жөн эле жанына туруп калды дейт да. Мисалы үчүн мына жерде неси бар экен азыр? Мына жакта кошнасы бар дейли. Мына жакта кошнасы бар. Мына кошнасы экен жигиттер. Ал эми мынада не бар болот? Суу келип атат да. Мына жер сатылып атат. Азыр мынал турганда жигиттер мына кошна не албайт деп атабыз. Талак кыла албайт деп атабыз да. Эми масаланы элестете беришин да укал депчи. ليس للجار شفعة لأنه شريك في المرافق. Бул жөн гана жигиттер не болот? Шериктеш болот эмнеде? Жөн эле турганда дейт да, марафик жакын эле туруп калды дейт да. Ал эми бул менен эмнеде болот? Фи хаккил маби дейт. Мына мабинин акысында не бар дейт? Укугу бар болуп атат. فإن سلم شريك في حق المبيع. Эгер في حق المبيع де шеригиде тапшырып койгон болсо, أخذ الجار تقديما للخاص فالأخص. Эми жигиттер не болот экен? Кошнасы алып кете берет. Эми акысты алдыга чыгарып кете беребиз дейт. Дегенде жигиттер, мынал жалпысынан өзү мынал экөөнүкү экен арам болот. Мынал экөөнүкү не болот экен? Бугаран азыраак болот. Ал эми фи нафсил маби келгенде иттисал кандай болуп калат? Жалпы жүздө болот да. Ошон үчүн акостан акоско өтүп кете берсе, биринчи фи нафсил маби не болот? Экөө тыгыз болуп атат да. Андан кийин дагы чоңураак алып карайын десең не болот? Мыналга өтөсүң. Бул экөө шериктеш болот, бирок не бар буларда?
Бекітіп тұрған нәрсе не болады? Су болып отырады. Андан кейін жігіттер мынаға өтті таза. Біріктірген несі жоқ. Ешнәрсе жоқ болған не болады? Шекарасы бір болып қалады. Ошо. Ақостан ақысқа не екен өтіп кете береміз деген ошо. Қойятна ширба уаттариқа бил хассайни. Жігіттер мына жерде су менен жол не болсын деп атады. Қос су ана қос некен жол болсын деп атабыз. Лима фил хидая сумма ла будда ан якуна тариқа ширбу хассатан. Хидаяда келгенде жігіттер ториқ менен ширк не болуш керек екен? Ағын су бақы қос болуш керек дейді. Хатта ястахиққа шуфата бишарикати. Негесі бар шуфаны де ошо шериктештик менен талап кылыш үчүн дейт. Ватта фаттариқул хас. Тариқул хас деп эмне айтабыз? Алла якуна нафизан. Лекин нафиз болбош керек деген жигиттер. Мындай аягы жок жол болбош керек. Мисалы үчүн бизде трассалар барбы? Ош Бишкек жолчу. Бунун аягы барбы жокпу? Жок деп кете берет да. Аны бирок айылда кээ бир нелер бар. Бир кычык жолдор бар. Ал жерде эмне болот? 3 эле 4 эле үй бар. Айрыкча махаллаларда. Махаллаларда келсең мындай жолда мыякка киресиң, аны мыяктан несі бар? 2 үй, 3 үй деле мына кичинекей жолдор бар да. Ошондой не экен? Хоос жол боло турган болсо. Мына жол жигиттер. Мына 4 эле үй бөлөгө не? Тиешелүү да. Ал эми мына чоң жолчу бардыгына тиешелүү. Ошол кээ бир көчөлөр бар экен, 4-5 үйгө же 3-4 үйгө эле не болот? Тиешелүү. Ошондой көчөлөрдү айтып атат. Ваширбул хос, аны ширбул хос эмне айтасы? Алла якуна тажри фихи суфун. Ада кеме не экен? Жүрүп албаш керек дейт. Вама тажри фихи суфун, аны кеме жүрүп ала турган болсо, фаху амун. Ал не болот экен? Ам болуп калат дейт. Ва хаза инда би ханифтан ва ханат. Бул тарафайны көз карашында. Ва ан Аби Юсуф. Алим Аби Юсуф рахматуллах. Ал хос ан якуна нахрун юсqa минху qarahan. Чоң эки чоң жер не болуш керек экен? Сугарыла турган болсо ошону не дей берет экен? Мындай чоң арык дей берет дейт. Ау саласатын же болсо 3. Чоң жерлерин экен сугарыла турган болуш керек дейт. Ва мазада ала залика фаху ам дейт. Ал эми мындан чоң боло турган болсо ал не болот экен? Ошо чоң арыкка кирип калат. Мисалы үчүн 1 гектар жерлер экен, 2 чоң жер бар да. Ошол 2 эле жерди сугарыла турган болсо, мына арыктагы суч, бул не болот экен? Хос болот. Ал эми жигиттер 2 же 3төн мындай көп жерди сугарыла турган болсо, бул не болот экен? Ам болуп кете берет дейт. Фаин кана сиккатун гайру нафизатин. Эгерде жигиттер жол гайру нафис боло турган болсо. Кетип жол гайру нафис деген жигиттер не болгон? Мындай узун жол бар да. Бунун неси жок болот атат. Аягы жок да. Yatasha'abu minha sikkatun ghayru nafisatin. Эми ушу чоң жолдон жигиттер не кандай көчөлөр чыгат? Мындай майда не бар экен? Көчөлөр чыккан болсо дейт. Вахия мустатилатун. Ал некин узун болсо дейт. Фаби'ат дарун фи суфла. Эми ылдый жактагы не кылып тур? Мына эң ылдыйындагы не кылып сатылып тур? Үй сатылган болсо, мына жерде не кылып тур? Үй сатылган болсо дейт. Фали ахлиха шуфату хассатан дейт. Эми ушул суфлалардагы гана адамдар не болот экен? Мынал көчөдөгү гана адам не болот дейт? Шопа талап кылат дейт. Дуна халлуя бак мынал көчөдөгү адамдар не кыла албайт дейт? Талап кыла албайт дейт. Ва ин би'ат лил улия дейт. Эми жигиттер мынал кичинекей көчөдөгү үй, мына чоң көчөдөгү үйдүн барабарына сатылган болсо, мынал экөө не кылат? Bir үйдү bir үйгө алмаштырып атат да, бири-бирине сатылып аткан болсо дейт. Фали ахли сиккатейн. Анда 2 сиккатең, 2 көчөтең бири-бирине не кылат экен? Шуфа талап кыла алат дейт. Түшүнүктүү азырмы маселе? Эгерде мынал көчө болсо, мынал көчөнүн өзү гана дейт. Эми мына көчөдөгү мынал көчөгө сатылып аткан болсо, анда не кылат экен? Экөө бири-бирине шуфа талап кыла алат. Үйгө алмаштырсам болот деп бартер кылчу. Валау кана нахрун сагиран яхузу минху нахрун асгар минху. Эми ушул маселе жигиттер, мындай чоң бир не бар экен? Канал бар дейт. Эми ушул жерден эме экен? Ушундай майда нелер чыгат. Арыктар чыга турган болсо дейт. Фаху ала qiyasил тариq. Бул неге салып кете берет экенсиңер? Жолго салып кете бересиңер. Эгерде мынал арыктагы эле нерсе сатылган болсо, анда ушуга эле тиешелүү болуп калат. Ал эми бул арыктагы үй, мынал арыктагы үйгө сатылып аткан болсо, анда 2 үй тең бири-бирине не кылат? Шуфа талап кыла алат. لكن قال شيخنا برك شيخ زيتب ابن عبيدة وعامة المشايخ على أن الشركاء في النحر
إن كانوا يخصون فصغير وإلا فكبير كما في الكفاية. Жоқ, біздің көпшілік машайықтар айрықша су мәселесінде емнен айтқан десе, егерде дейді ушул арықтан адамдар ичкен, канча адам шерик болуп ушуну ичкендерин эсептей ала турган болсоң, ал эмне болот экен? Кичинекей дейт. Эгерде эсептей албай турган болсоң, андан чоң экен. Мисалы үчүн бир канал бар да. Бул каналдан канча адам ичип атканын сен эмне кылбайсың? Эсептеш мүмкүн эмес. Бул демек эмне болот? Чоң. Ал эми кээинки арыктар бар жигиттер, бул 5 эле үйгө тиешелүү да. Демек бул эмне экен азыр? Кос болуп санала берет. Бул жагы түшүнүк да жигиттер. Демек эмне болот экен? Финнафсил маби дейсиңер. Андан кийин эмне болот? Хаккил маби үчүнчүсү жар. وشفعة تجب بعقد البيع أي بعده لأنه هو السبب. Эми шуфа жигиттер качан милдет болот десе, качан талап кыла аласың десе, би'aqdil mabi'a, бай, сода келишими түзүлгөндөн кийин дейт. Ай баада деген ошо сода келишим түзүлгөндөн кийин, содалашып жатканда эле эмне кылып экенсиң? Талап, сатылгандан кийин анан эмне кылат экенсиң? Талап кыласың дейт. Li'annahu sabab, li'annal aqda sabab дейт да. Li'annal aqdal bay'i sabab дейт го. Шу жерге жигиттер li'annahu шартын деп жазып алган эле. Иншалла эртеңки сабактарда алабыз. Жигиттер, шуфанын сабабы эмне десе, сабабы жигиттер иттисол, макул. Бир жер менен экинчи жер эмне болуп атат? Иттисол, сабап ошол да. Эгерде жигиттер мындай aqdul bay сабап дей турган болсок, анда эмне болуп калат? Мен бир жерди саткан болсом, анда любой адам эмне кыла алат? Шуфа талап кыла алат да. Себеби эмне болуп атат? Себеп табылып атат да. Демек себеби эмне экен жигиттер? Иттисол. Анда байчы десе, бай эмне десе, шарт дейсиң, макул. Бай ошол немени шарт эмне болуп берет экен? Шарт болуп берет да. Ооба сенде иттисол аз себеп бар да. Себеп бар, бирок шарт эмне болуп атат? Жок болуп атат. Шарт табылды, анан кийин ошо себепке карманып туруп сен эмне кылсаң болот? Шуфа талап кыла аласың. Эгерде мынаны байды шартты неме сабап дей турган болсок, анда эмне болот? Көрүнгөн адам эмне болуш керек болот? Шуфа талап кылып калат. Wa tastaqirru bil ishhad. Кийинки маселе жигиттер, эми ушул шуфа талап кылганда ушул сатылса эле сразу неме сага неке шуфа талап кылыш укугуң пайда болобу же пайда болбойбу десе, жок, бул сатылганда сен эмне кылышың керек? Мен ушул жерди алам деп эмне кылып коюшуң керек экен? Бакында ишхат кылышың керек, күбөгө өтүп коюшуң керек да. Эгерде жөн эле сатылгандан карап тура берсеңчи, анда эмне болбойт экен? Сага шуфа милдет болбой калат да. Wa tastaqirru bil ishhad, күбөгө мен ушул жерди аламын деп туруп талап кылгандан кийин анан эмне болот экен? Шуфа талап неме шуфа талап кылуу укугу ага берилет. Wala budda min talabil muwasaqati. Muwasaqa talabul muwasaqa деген жигиттер мындай. Азыр ошо дароо эмне кылыш керек? Талап кылыш керек. Li'annaha haqqun da'ifat. Себеби бул жигиттер шуфа бул неке алсыз бир акы дейт да. Ябдул бир арат. Мына бир башты тартып койгон болсо эмне болуп кетер же? Колунан чыгып кетет да. Fala budda min al ishhadi wat talabi. Бул күбө алып келдирип, анан кийин талаптагы эмне кылып коюш керек экен? Кылып коюш керек болот. Li yu'lama bizalika raghbatu li yu'lama bizalika raghbatuhu fihi duna i'rada anhu. Эми ошо ишхат кылып, аны иш неме күбө алып келип, анан толоп кылып коюшу менен билинет дейт. Эмне десе, ушул жерде неси бар экен бунун? Кызыкчылыгы бар. Бул жерден баш тартпастан ушул жерде кызыктар экендигинен экен ачыкка чыгыш үчүн. Wali'annahu yuhtaju ila isbati talabihi 'inda al-qadi. Неге жигиттер бул эки адамды алып келип күбөгө өткөзүп койсун дейбиз да. Неге ушинтип күбөгө өткөзүп коюш керек адамдардын арасында десе, эртең казынын алдына баргандан кийин мен шуфаны талап кылдым эле десе, жок сен талап кылган жоксуң го десе, не дейсиң? Болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн не испат кылыш үчүн ушу казын керек болуп калат дейт. Wala yumkinu isbatu talab деп жазып алгыла же. Ошо талап шуфаны талап кылгандыгын испат кылып бере албайсың. Illa bil ishhad. Ошол нерсеге талап кылганыңа не алып келмейинче? Күбө алып келмейинче. Эми жигиттер кала. Азыр мен кошунам эмне кылыптыр? Жерин сатып бердим. Жерин сатып берип аткандан кийин мен ушинтип эмне кылдым? Күбөгө өткүлө, мен ушу жерде эмне кылам? Шуфаны талап кылам деп күбөгө өткөзүп койдум адамдар. Деши мен мына жер мага өтүп калабы? Десең жок, бул азыр кимге наркка сатып берген, азыр кимдин милкинде? Муштари милкинде да. Же муштари мага өзүнүн ыраазычылыгы менен өткөзүп берсе, меники өтүп кетет, же казы не болуп берет экен? Өткөзүп берет. Ушу эки жол менен эмне болот экен мен мына жерге? Чыгамын. Ва тумлику би ахзи иза саллама хал муштари бит тарadi.
Эми ошол жерге жигиттер баягы сатылган жерге чыгат дейт. Кандай десе, эгерде муштари мынеки ыраазычылыгы менен өткөзүп берген болсо, ау хакама бихил коди, же болбосо ушул жерди берип кой деп казы не кылган болсо, өкүм чыгарган болсо дейт. Лианнал милка лил муштари коттамма. Себеби муштаринин милки бул жерде не болуп кетти уже, алдым саттым дегенден кийин. Сабит болуп калган, милкине өтүп кеткен. Фала тантакиру илал шафи'i илля биттаради. Эми шафиге бунун милкинен буга өтүп кетпейт, бул ыраазы болмоюнча, ау кодол коди же казынын экен өкүм чыгарып бермейинче. Сатылгандан кийин кимдин милкине өтүп кетет? Жигиттер алдым саттым деш менен. Муштариники өтүп кетет. Эми муштаринин милкинен жигиттер бунун милкине автоматтуу өтүп калбайт да, шуфа талап кылып койсоң эле. Не болуш керек экен? Муштари өзүнүн ыраазычылыгы менен өткөзүп бериш керек же казы не кылып берет экен? Өкүм чыгарып берсе анан кийин өтөт. Казы өкүм чыгаргандабы? Өзү өткөзүп берсе, ооба өзү өткөзүп берсе эми ыраазы болуш керек анда. Азыр бербейм десең, эми казыга барасың, казы не болуп калчу дейт. Оюн кара, берем бербейм дегенде койт. Канча сом сатып алган болсо ошону колуна карматат да, сага жерди алып берип коет. Wa iza alima ash-shafi'u bil bayyi min al-mushtari aw rasulihi aw adlin aw adadin ashhada fi majlisi zalika ala talabihi. Эгерде дейт, ошо шафи, шуфа талап кылуучу адам сатуучудан же болбосо элчисинен же болбосо бир адилеттүү адамдан же болбосо экини экен адамдан ушул ушул жердин сатылып атканы жөнүндө кабар жеткен болсо, ашхада фи majlisihi zalika ala mutalabati. Ошол угар замат ошол жерде не кылыш керек экен? Ошол majlisте ушул шуфаны талап кылам деп не айтыш керек болот дейт. Wa huwa talabul muwasaqa. Эми ушул не деп аталат экен азыркы? Дароо ошо уккар замат немеде талап кылыштыгы не деп аталат экен? Talabul muwasaqa. Дароо эмнекен талап кылыш керек болот да, тезинен. Wal ishhadu fihi laysa bilazimin. Эми жигиттер мен талап кылам деп атканда эки адамды күбө алып келишиш неме эмес экен? Бул жерде неме эмес дейт, лазим эмес дейт. Wa innama huwa linafi tajahud. Бул жөн гана не үчүн экен? Бакы, эртең мисалы үчүн баягы менин шеримди сатып аткан, мен талап кылам деп айттым да. Дегенде болуптур деп койдум. Кийин казынын алдына барганда жок, бул укканда талап кылган жок десе не кылам? Мен кантип кетем? Кете албайм да. Мен ошо жөн гана талап кылам дешим менен өзү мага не болот экен? Шуфа укугу берилет да. А бирок күбө алып келип кой дегениң не үчүн экен? Эртең баш тартып кетпештиги үчүн дейт. Бул бакындан экен сөз анын шарттарынан эмес дейт. Жөн гана страховка. Ваттaqiydu bil majlis. Эми жигиттер ошол угар замат majlisте деп айтат. Ишаратун иля махтарахул кархи. Имам Кархидин экен сөзүн дагы бул тандаган дейт. Имам Кархи бизде азыр жигиттер мындай неме бар. Ушу majlis бүткөнгө чейин укуп берилеби же угар заматпы деген бар да. Деген мисалы үчүн азыр сабакта турабыз, бир эле комнатада бир жерде жөн эле отурабыз да. Дегенде кел да, мына жер сатылып кетти деди. Дегенден кийин мен ойлонуп туруп анан кийин majlистен өзгөрүлөт. 5 мүнөт отургандан кийин талап кылам десе не болбойт? Болбой калат да. Мына үй сатылып атат экен деген, сатылып кетиптир дегенде мен дароо не дешим керек? Мен шуфа талап кылам деп айтып коюшум керек ошол жердечи. Моментально. Эгерде мынакей 10 мүнөт өткөзүп туруп, бирок majlis өткөнгөн 10 мүнөт өткөзүп туруп анан кийин айткан болсом не болбойт? Болбой калат. Бирок имам Кархи ошол majlisник бүткөнгө чейин неси бар дейт. Укугу бар дейт. Аны мына имам Кудри да жете ашхада фи majlisihi деген ошо имам Кархидин сөзүнө ынангандыгынан экен ишарат болуп атат дейт. Qala fil hidayah aytты. Ya'lam anna talaba ala salasat awjuh. Talab жигиттер 3 түрдө болот дейт. Talabul muwasaqa биринчи экен. Talabul muwasaqa болот дейт. Wa huwa an yatlubaha kama alima. Угар замат дароо не кылат дейт. Талап кылат. Ошону не дейт экенсиңер? Talabul muwasaqa дейт. Hatta law balaghahu al-bay'u. Эгерде ошо шафиге сатылгандыгы тууралуу кабар жеткен болсо, валам ятлуб анан не угар замат жетер замат не болуп атыр? Сурабаган болсо, батал шуфатху. Анын шуфасы не болот экен? Колунан чыгып кете берет. Hatta law ukhbira bi kitabin فالشفعة في أوله أو في وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطل شفعته. Эгерде жигиттер кат менен жеткен болсо, каттын биринчи строчкасы фаланчы жерин сатат дегенден экен, бар экен да анан кийин ассаламу алейкум, кандайсың, ден соолуктар жакшыбы деп кеттир да. Деп ошо неке шуфа биринчи строчкада болсо дейт. Же болсо ортосунда биринчи экен ден соолугун сурап келгенде анан ушул жерди сатат деп туруп анан ылдый экен, не жагыңтар деп кетти да. Анан бул каттын экен аягына чейин окуп бүтүп туруп анан кийин сураган болсо не болбойт дейт. Ишке ашпай калат. Ошончо хатта ла ухбира би китап. Эгерде кат менен неме сатылгандыгы тууралуу кабар жеткен болсо, фашуфату фи аввалихи. Биринчи сатта эле экен шуфа турат.
Бул эгер сен шуфа талап кыласың, мына жер сатылып атат. Биринчи сапта жазылып турат да. Андан кийин ассаламу алейкум деп кетиптир. Ал фи васат, же болбосо биринчи ассаламу алейкум менен башталган, анан кийин ортосунда не дептир? Ушул жер сатылат, шуфа талап кыласың деп ортосуна жазылган. Фақорал китабы илал ахир. Ошол кат аягына чейин окуса, батала шуфатху. Шуфасы не болот? Жокко чыгып кетет. Ва ала хаза амматул машайих ва хува риваят ан Мухаммад. Эми көпчүлүк машайихтер ушуну тандаган, ушул колден имам Мухаммадтан да риваят кылынган дейт. Ва анху эми имам Мухаммадтан дагы бир риваят бар. Анна лаху маджлисул илм дейт. Ошол маджлисте не экен? Ошол маджлис бүткөнгө чейин неси бар дейт? Ихтияры бар дейт. Ва риваятани фин навадил. Эми ушу эки риваяттан каякта келген экен? Навадилдерде келген дейт. Ва бисанията ахазал карги. Экинчи риваятты ким алган? Имам Кархи алган. Имам Кархи дегенде ошол маджлис бүткөнгө чейин деди, لأنه لما ثبت له الخيار تملك эми жигиттер خيار تملك буга берилгенден кийин لابد من زمان تأمل сөз түрү не болуш керек? Азбиз ойлонго убакыт бериш керек дейт. Кама фил мухайяра. Мухайяра сыяктуу дейт. Мухайяра деген жигиттер талак ыктыяр берилген адам. Күйөөсү аялына амруки биядик деп айтты да. Дегенде ушул неге чектелет? Маджлиске. Эми ошол угар замат мен некен талакту нафси деп айтыш керекпи? Жо не кыласың? Ошол маджлис бүткөнгө чейин неси бар? Укуу бар да. Буда дагы биз не кылабыз дейт. Ошондой укук беришибиз керек десе, жок таксырым. Аялда биз маджлиске уруксат беребиз дейт да. Неге десе, караба. Эгерде амруки бият айтканчы мен талакту нафси деп айта турган болсо, дароо айтпаса неме бакы. Бакыт кушу учуп кетет деп айта турган болсок, эртеси күнү аял кишине талактан кайталбайбы? Кайталбайт, кайталбайт да, талакты жокко чыгара албайт да. Ал эми мына шуфа талап кылаткан адамчы десе, мен ооба шуфа талап кылам деп азыр айтып туруп, жакшына ойлонуп көр да, ойлонуп көрсө бул үй не экен? Керек эмес. Жок, мага керек эмес десип койсо не боло берет? Боло берет да. Аял кишиге неге убакыт беребиз дейт? Не үчүн экен? Аял киши айткандан кийин кайтып кеткен укугу жок дейт. Ал эми шуфада андай эмес дейт. Шуфада айтып кое бересиң бүгүн дейт. Эртеси күнү эмне кылсаң болот? Кайтып кетсең боло берет дейт. Деп Имам Кархи. Имам Кархи ушинтип айтат. Аял кишиге салат, бирөө неке ушинтип жооп берилет ага. Кала фил хакайк ва талаб ala al-fard дейт. Ва талаб ala al-fard. Талап некен ala al-fard. Дароо угар замат болуш керек. Хаказа руия ан Аби Ханифата. Имамда ушундай риваят кылынган. Ва хуа захир ва мазхаб. Турасы шо дейт. Ва хуа сахих, турасы шо тасих. Лакин захир ва матун бирок матундарда дейт. Вал кафил al-hakim. Анан кафиде дейт. Анна лаху маджлис илм. Не болот дейт? Маджлис илм. Ошол уккандагы немеси маджлиснекен бүткөнгө чейин дейт. Вализа кала фил идах аннаху al-asakh фатанаббах. Демек жигиттер биринчи не кылат экен? Угар замат. Мен ушул жерди алам деп не кылып коюш керек экен? Же мен шуфа талап кылам деп не кылыш керек экен? Айтыш керек, Биринчиси ошол кетти жигиттер. Сумма янхаду минху. Кийин ошол маджлиске жетти да, мисалы үчүн азыр мен сабак өтүп атканда не келди мага? Кабар келди, Кошунан жер сат деп. Ушул угар замат не кылдым мен? Талап кылам деп айттым. Андан кийин дейт, сумма янхаду минху ай маджлис ба'да талаб муасаба. Талаб муасадан ошол маджлистен турат дагы. Фаюшхиду ala al-ba'i ин кана al-mabi'u fi yadihi. Анан кийин байге барып туруп не кылат экен? Күбөгө өткөзүп коет дейт. Күбө бол, мен неке ушул жерди неме кылам деп? Шуфа талап кылам деп. Эгерде ошол маби дагы деле байнын колунда боло турган болсо, ай лам юсалим иле муштариге тапшырып берилет болсо дейт. Ау юшхиду ala al-mubta'i mushtari wa in lam yakun za yadin дейт. Же болсо муштариге барып туруп не кылат экен? Айтат дейт. Эгерде колунда бул болсо дагы дейт. Лианнаху милкун маликун. Себеби азыр кимдин милкинде бул? Муштари милкинде дейт. Ва индал акор. Же болсо калса не кылат экен? Ау индал акор. Же болсо ошо жерге барат да, ошо сатыла турган жер. Ошо жерге барып экен, ошо жерди талап кылам. Күбөгө өткөрүп ошо жерди не кылам дейт? Алам деп күбөгө өткөзүп коюш керек дейт. Лианнал хакку мутаалликун бихис. Анан эсе акы кимге байланат? Ошо жерге байланат. Qayada shahadata ala al-ba'i bima iza kana al-aqar fi yadihi. Жигиттер байге барып күбөгө өтүп коет дейт. Эгерде качан дедик? Сатылган жер колунда болгон болсо дедик, Лианнаху иза лам якун за ядин. Эгерде сатуучунун колунда болбосо, лам ясхал ишхаду алейхи. Ага күбөгө өткөндүгү не болбойт? Дурус болбойт. Ли хуружихи ан якуна хосман. Се бай азыр буга не болуп бере албайт? Хосм болуп бере албайт. Изла ядал хосе бунун колунда эмес. Вала милка. Бунун милкинде да эмес. Фасор кал ажнаби. Ошон үчүн не болуп калат экен азыр бул? Ажнабиге айланып калат. Ошон үчүн жигите байге барып туруп күбөгө өтөм десе сөзсүзлүгү не болуш керек экен? Байнын колунан чыга элек болуш керек.
Бирок милкиден не болуп кеткен болот, чыгып кеткен болот. Алым саттым менен милкиден не болот, чыгып кете берет. Эми хияр болбосо эле. وصورة هذا الطلب أن يقول هي من bunun nime сүрөт кандайсы? Inna fulanan ishtara hadha dara. Баланчы ушул жерди сатып алды. Wa ana shafi'uha. Men не кылам дейт? Мен бул жерде шуфага талап кылам. Waqad kuntu talabtu shufata. Мен шуфаны талап кылдым. Watlubu halan. Мен азыр дагы не кылам дейт? Талап кылам. Fashhadu ala zalika. Мага не кылып койгула дейт? Күбөгө өтүп койгула деп айтат. Ошондо жигиттер биринчи маҗлиске келгенде не кылат? Мен шуфа талап кылам деп айтыш керек. Андан кийин ошол байге же сатуучуга же ошол жерге барып туруп адамдарга не кылып коюш керек экен? Күбө өткөзүп коюш керек болот. Ошондо эмне мына лафстарды айтат дейт. Wa iza fa'ala zalika al-mazkur. Эгер ошол жогоруда айтылгандарды жасаган болсо, истақарра шуфатху. Шуфасы не болот экен эми буга? Уже шуфа талап кылуу укугуна ээ болду дейт. Wa lam tasqut ba'dahu bit-ta'khir 'inda Abi Hanifa. Абу Ханифа рахмат көз карашында кечигип кетиштиги менен не болбойт экен? Шуфа талап түшүп калбайт дейт. Wa huwa riwayat an Abi Yusuf. Ушул денеге кечигиш менен шуфа жокко чыгып кетпейт деген имам Абу Юсуфтан да риwayat дейт. لأن الحق متى ثبت واستقر سيو عقديت неме берилгенден кийин لا يسقط إلا بالإسقاط. Исқат кылмаганча не болбойт? Түшпөйт. Бул мындай да. Мен бирөөдөн карызым бар болуп аткан болсо жигиттер, менин моюнда не болуп калды азыр? Акы сабит болуп калды. Эми жигиттер ушул карызды азыр не кылыш керек наркада? Мен берсем түшөт же болбосо некен? Исқат кылсам түшүрөт да. Ошондой эле дейт мына жакта да. Буга бир акы жармашкандан кийин ушул акысын түшүрсө анан кийин не болот экен? Жокко чыгат. Андан жөндөн жөн эле өзү не болуп кетпейт? Жокко чыгып кетет. Мисалы үчүн карыз жигиттер узак мүнөт өтүп кетти да жокко чыгып кетпейби? Жок, ошол эле бул деле ошондой эле акы дейт. Wa huwa tasrihu bilisanik дейт. Эми вахуа деген жигиттер исқотко кайтарасыңар. Ошол исқот неме менен болот десе, лиса тили менен эш керек, ачык айтыш керек дейт. Мен бул жерде талап кылбайм деп. Кама фи саир хукук. Башка акларды сыяктуу дейт. Wa huwa зохир мазхаб wa alayhi fatwa. Qala fil azmiyya وقد رأيت الفتوى المولى أبي سعد على هذا القول. إمام دينك قولنا فتوى بريين قرقم ديت. فقال محمد بريق إمام محمد عيتات إن تركها شهرا بعد الإشهاد من غير عذر بطل الشفعة قول. Эгерде бир ай жигиттер үзүрсүз деле казыга барып туруп немекен экен талап кылган таштап койгон болсо, анда бунун шуфасы не болуп кетет? Жокко чыгып кетет. Жигиттер сен ушинтип күбөгө өтүп коюшуң менен бүтпөйт да. Сен казыга барып не кылышың керек? Ушул жерди мага өткөзүп бер деп айтышың керек да. Бул ушул бир жөнөк өтүп койду да казыга барбай не кыла бериптир? Жүрө бериптир. Бир ай өтүп кеткен болсо анда не болбойт дейт? Түшүп калат дейт. Андан дальше шуфаны талап кылбайт. Неге десе, لأنه لو لم تسقط بتأخير الخصومة أبدا. Эгерде жигиттер бак кечигүү менен шуфа такыр абадан өмүр бою түшпөйт деп айта турган болсок, ятадаррар бихил муштари не болуп калат, зыян жетип калат. Кандайча зыян жетип калат десе, мен карадым да, менин кошунам үйүн не кылды? Сатты. Саткандан карап, мен шуфа талап кылам деп айтып койдум да. Талап кылам деп айттым, унчукпай жүрө бердим. Ал экен 4-5 ай же жарым жыл жашады. Үйдү сонун кылып ремонт кылып койду. Карасам не кылды? Мен оюмдагыдай болуп кетип калды. Анан кийин барам дагы не кылам? Айттым эми. Могу жерди мага өткөзүп бер деп казгандан кийин айтамын да. Ошондой зыянга учурабаш үчүн дейт, бир ай не кылабыз дейт? Чектеп коебуз дейт. Болбосо муштари не болуп калат? Зыян көрүп калат дейт. Неге зыян көрсө? Лианнаху ла юмкинуху тасарруф. Себеби ушу алган жеринде бул не кыла албай калат муштари? Тасарруф кыла албай калат. Хазара нақдихи мин жихадил шафи. Неге десе, бул сонун кылып жасап койгондон кийин шафи тараптан не болуп калышы мүмкүн? Бузулуп калыш ыктымалдуулугу бар болгондугу үчүн дейт. Факаддарнаху би шахс. Ошол себептен бир айга чектеп койдук. Лианнаху ажилун. Себеби бир ай жигиттер не? Мындай узак мүнөт дейт. Ва ма дуна ажил. Андан аз не экен? Мындай тез болгон мүнөт. Же аз мүнөт десең болот. Кола фи тасхих. Эми жигиттер карала. Зохир мазхаб кайсыл экен? Бит тахир менен не болбойт деди? Сукут болбойт. Бирок имам Мухаммад не деди? Түшүп калат деп атат, Fatva bizde jigitler azır günde İmam Muhammad'tığında. قال في تصحيح بعد ما نقل عبارة الهداية من أن قول أبي حنيفة هو الزخر مسخف إم جيتر زخر مسخف بلوت قناين يواص شو غرمانش كده وعليه فتوى قلت ديت قتل دي قاسم بن قتبغة وقال أبي واعتمد النسافي كذلك إمام النسافي دا جيتر نيوتر شو
имамның қолын қарманған дейді. لكن صاحب الهداية خالف هذا في المختارات النوازل. Жоқ жігіттер, имам Марғинани Мұхтарат Науазилде ушул сөзгө не кылган экен? Карама каршы айткан дейт. فقال وعن محمد إذا ترك شهرا بعد الإشهاد. имам Мұхаммадтан егерде бір айдан кейін таштап қойған болса дейді, бәтәл шуфат шуфасы жоқ ашады. وهو قول زفر. Бұл Зуфар, имам Зуфардың қаулы дейді. والفتوى على قوله. Фатвада кимде дептир? Аз имам Марғинани жігіттер. имам Мұхаммадтыкында деп айтты. Культу дадыл неме тасқиқ немесі құдри немесі айтады мұсанифе. وقد وقع نذير ذلك للحساف شهيد. жігіттер, аз хидаяда қанша қаулы келіп қалды имам Марғинаниден? Екі қаулы қаралам. Біріншісі не деп атады? بعد ما نقل عبارة من أن قول أبي حنيفة هو ذوق المسك وعليه فتوى деп не қылды? Хидаяда ошондой айтты дейді. Бирок Мұхтарат Науазилде не айттыр? Фатва кимге дептир? имам Мұхаммадқа dedi. имам Марғинаниден екі неме келді. Құт эле ушундай нерсе жигиттер. Мал Хуссами Шахайттен келген, баг кафи немеси мусанифинен. Культу вақад вақа назиру залика. Дал ушундай эле некен кайчылаш пикир лил Хасим Шахид, баг кафи немеси мусанифинен келген дейт. Фақала фил вақиат, вақиатта мынтип айткан: ла таптулу абадан ва бихина хуз дейт. Өмүр бою не болбойт дейт, бузулбайт, ушунун калмасы. Вақала фил сугур алим, сугурду мынтип айткан дейт. Вал фатва ал яума ала қаулихима, фатва бек қау немесине على قولكما شو шайхойндеки экен, ошондо. على قولكما дегенде Абу Юсуф менен неме шайхойндик да. Wa yuhmal ala rujuu ila hazat. Yazma cidden yok etti. Çocuk. Ala qawlihima degende неге экилик домир алып келип атат мына жерде? Ла таптул абадан деген бул неменики? Имамды менен имам Абу Юсуфтун кавлу да. Болду. Вaqala fi sughra. Demek жигиттер, вакыятта Хусам Шахид не дептир? Ла таптул абадан ва бихи нахз дептир. Алим суграда болсо ал фатва ал яума ала qawlikum деген имам Мухаммад мен имам Зуфардыкына дейсиң макул. Себеби имам Мухаммад мен имам Зуфар не деди? Bir aydan keyin ne болот? Жокко чыгып кетет деди. Ва юхма алим жито биринчи сөзү не болот? Не кыласыз? Биринчи сөзүндө не дедилер? Ла туптал абадан ва бихи нахз дедилер да. Fa yuhmal ala rujuu ila haza. Ошол бул сөздүн экен кайткандыгына не кылабыз дейт. Бага хамил кылып коебуз дейт. Валлаху алам. Демек о биринчи сөзүнөн кайтып азыр кимдикин алган дейт, кийин имам Мухаммадтыкын алган дейсиңер, ошондо. Ва сумма нақал al-ifta bihi an al-qadihan. Андан кийин ошол имам Мухаммадтын коолуна не кылган дейт? Андан кийин ошол накыл кылган дейт. имам Qadixandan deyt. Wa zakhira وشيخ الإسلام والخلاصة والمحيط والاختيار والتتمة والتقوى والمحبوبي والصدر الشرعية. ушулардыкы жигиттер фатваны ушуга бергендигин андан кийин не болуп койгон дейт? Накыл кылган дейт. وفي الجوهرة قال في المستصفى والفتوى على قول محمد. وفي الشرمبلالية عن البرهان إنه أصح ما يفتى به. Турасынеке шу эң тура каулу шу, фатвага эң жакшысы шу имам Мухаммадтын каулу дейт. Сумма кала янбаг анна хасаха мин тасхих al-hidaya wal-kafi wa tamamuhu fiha.
андаху асоху мин тасхихин дегенде Hidaya менен Кафинин жигиттер немелери мусанифтеринен канча кабыл келди? 2 кабыл келди ата. Болот болбойт. Имам Мухаммадкы, яны имамдыкы жана Имам Мухаммадкын 2 кабылдан келди ата. Эми экөөнү тең неме кылышты да? Экөөнү тең фатва деп кетишти. Эми ушул жер асоху мина тасхихи дегенде ушул не Имам Мухаммадтын кабылы ушул 2 кабылдын неси десиңер? Турарагы ошол десиңер. Ошо экөөнү тең неме тура дешти да экөө теңчи. Ушулардын эми ушу 2 кабылынан экен турарагы ушул. وعزاه في القحطاني إلى المشاخر كالمحيط والخلاصة والمضمرات وغيرها ثم قال فقد أشكل ما في الهداية والكافي. ده تفجيكتر المحيط خلاصة مضمرаттарын булардын баардыгын не кылыптыр? Турасы ушул деп туруп же фатва ушунда деп туруп экен алып келген дейт. Бирок не дептир? Кийин Hidaya менен баг Кафиники не болуп калды дейт. Ашкала деген баг мушкил неме болуп калды. Бүдөң кылып калды. Себеби булар не деп койду? 2 жерде 2 башка кабылды айтып койду да. Бир Мухаммад деди, бир не деп койду? Имамдыкы депчи. قال في شرح المجمع aytib وفي الجامع الخاني والفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار. Негизи адамдардын абалы не болуп кетти? Өзгөрүп кетти. Адамдарга экен атайлап эле зыян берүүдө дейт. وقد سمع ما مر عن حسام الشحيد من قوله والفتوى اليوم على قولهما. Эми сен Хусам Шахиддикин уктуң дейт. Фатва على قولهما дегенде кимдики не болуп атат жигиттер бул? Имам Мухаммад менен Имам Зуфардыкы дейсиңер. قال علامة القاسم فيحمل على الرجوع إلى هذا. Эми ушуга не кылабыз дейт? Ружу кылган депчи. Биринчи кимдикин деген эле имамдыкын айткан болчу да. وبه ذكر أن إفتاءهم بخلاف ذوق رواية. Эми жигиттер фатва өз бизде зох ривая турганда нени алышың керек? Зох ривая алыш керек. Бирок жигиттер не болуп калат? Фатваны дейт, зох ривая каршы эле не кылып атат азыр? Берип атат да. Литагойр заман, негизи заман өзгөрүп кетти. Файутарajjahu ala зох ривая. Ошол себептен жигиттер зох риваяга караганда да бул кабыл не кылып койбойт экенбиз. Мына таржих кылып кое беребиз. Wa in kana musahhan aydan kama huwa muqarrar дейт. Эмнекен ошол тура болгон болсо деле дейт. Kama huwa muqarrar. Өзү бизде турасын кайсы алыш керек эле? Зох ривая алыш керек болчу да. Бирок ошого арасына фатваны азыр берип койдук. Имам Мухаммадка. Аллах алам. Bir aydan keyin ekan жокко чыгып кетет. Allohu alam. Sallallahu alayhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alamin.